Саламатсыздарбы кыргыз элим, саламатсыздарбы Садыр Нуркожоевич, саламатсызбы Камчыбек Кыдыршаевич, саламатсызбы Курманкул Токтуралиевич жана башка элдин бийлик бутагындагы биздин ишенген эл аталары. Биз сиздерге энелер кайрылып атабыз. Бул жерде азыр жетененин бири болуп кайрылып атабыз. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, сиз кандидат болуп турганда биз сизге Гези күнүнүн акыры менен түзүлгөн комиссия 21-жылдын 21 декабрында 678 тескеме түзүлгөн. Ал тескеме менен ушу 22-жылдын январь айынан бери эксперттик топтун жумушчу топтун курамы иштелип, Азамат Жунусовдун жетекчилигинен иш алынып келатат. Алгачкы кезде комиссияга Камбиндин биринчи орун басары Кожошовдун жетекчилиги менен төрагалык болгон. Андан кийин Касмалиев келген. Азыр келгенден кийин мына биз 11 айлык отчетту бердик. Отчетту бергенден бери 4 айдан бери комиссия жүрбөй атат. 4 айдын ичинде 100 үй бүлөнүн иши каралган. Бирок каралган менен конкретно толук чыккан жок. Анткени себеби биздин тескемедеги комиссиянын курамдары толугу менен катышып өздөрүнүн юридикалык бааларын берген жок. Бир гана жан талашып, жан үрөп ушунчалык болгон аракети менен МВДда иштеп атат. МВДнын тергөө бөлүм башчысы Макилов Султан Бейшенбекович иштеп атат, бирок ошондо да жетишсиздик болуп атат. Себеп дегенде бизде аябай канга сиңип кеткен, тамырдан ашып кеткен жемкорлук, көрө албастык, бири-бирине буттоосу, басым кылуу, акча менен бүтүп бараткан ишти тескери кылып чыгаруу бул соттун канына сиңип калган жана тергөөчүлөрдө кай бир прокуратураларда ушул көрүнүштө кездешип атат. Биз ушулардан аябай кыйналып келатабыз. Кыргызстан боюнча 3650 үй бүлө, эң эле көп жабыр тарткан Аманбанктан 26 үй бүлө, Толубайдан 18 үй бүлө, Оптимадан 10 үй бүлө. Андан калгандыгы 2-ден 4-тен 5-тен Айылбанктан 6 үй бүлө. Мына ушулардын баардыгынын иштери каралды, бирок конкретно точка коюлуп, ошонун же ары же бери болгон жок. Соттун иштерине кийлигише албайбыз дейт. Соттун ишине кийлигишип туруп бүткөн, сотко чейинки жана соттон кийинки кырдаалдар бизде каралууда, бирок ошо соттон кийинки кырдаалды түздөөгө, ошо жаңы жагдай жазууга эч мүмкүнчүлүк болбой атат. Ошо соттордун мыйзамсыз чечимдеринин негизинде төгүлгөн акчалар негизги суммага түшпөй жатат. Анын үстүндө туум, пеня, нестойка дегендерди коюп алышкан. Андан сырткары кабальный условия менен болгон. Эң эле биринчи башка банктын өзүнө тиешелүү шарттары төлөнүп, биздин төлөнө турган негизги суммабыз акырында калып атат. Андан сырткары булар дүйнөлүк деп туруп, аннуитеттик, дифференциалдык рамочный деген дүйнө элин туураган тарифтик графиктерди түзүп берип койгон. Ал тарифтик график менен документте жазылганда 21-18% болсо, төлөй келгенде 200%тен төлөп атышат. Адамдардын төлөгөн акчасын алат, депозитин алат, үйүн алат. Ал аз болгонсуп кепилдин үйүн алып атат. Ушундай жагдай менен кыргыз элинде коммерческий банктар акча табуунун булагы кылып, кыргыз элинин канын соруп, жон терисин сыйырып жатат. Ал эми сырттан тажиктер келип, агрессия жасап, элди үй жайдан ажыратып, бала бакырадан кан какшатып атса, Кыргызстандын ичинде коммерческий банктар соттор менен, тергөөлөр менен ар кандай жагдайда сүйлөшүүлөрдү кылып алып, кыргыз элинин канын соруп атат. Ошолордун ичинде эң биринчи жертва мен болуп атам. Мен өзүм тууралуу да ушул жерде айта кетсем, уюшулган эл топтордун баардыгы бир жерден баш кошуп, документтерди жасап, комиссияга киргизип атсак, комиссияны сарбайтатыш үчүн атайын бузуп, бийликке каршы иштеп, бийлигиңди тааныбайм деп туруп, Свердлов райондун сот аткаруучусу Сыдыкбаев Эмил 19 күнү жандандырып туруп, токтоп турган ишти 21 күнү чечимди аткарып атат. Жок дегенде макул, сот аткаруучулар аткарат чечимди, биз ага макулбуз. Бирок аткарып аткан убакта арызкордун арызы менен жандандырган токтомду маалымдаш керек болчу, убакыт бериш керек болчу, өз эркиң менен чыгасыңбы, чыкпасаң мажбурлоо кылыш керек болчу. А бул жерде андай кылбастан туруп, даже үй мүлктү описка алып каттабастан туруп, үйдө жашап аткан адамдар ошо чечимдеги адамдар бекенби же башка адамдар экенин обход жасабастан туруп, иттин баласын сүйрөгөндөй неберелеримди сүйрөп туруп, ит көрбөгөн кортукту көрүп, канатымды кайрып, тамга башты койгулап туруп, үйдүн ичинде итче сүйрөп туруп, ушундай абалга келтирди. Эгерде булар кабар айткан болсо, биз мыйзам талабында өзүбүздүн укугубузду коргоп калат болчубуз. Ага жеткирген жок.
Андан сырткары укук коргоочулар Тимур Махмудов, Жесирене жетим бала карган кемпири менен үйүн Жасалмат Акмет менен тартып алатат. Тергөө иштери ошону көрбөстөн кылмыштын курамы жок деп жаап салып атат. Мына мен азыр сиздерге 2-3 гана пример айттым. Аманбанк болсо күрөөгө коюлган бул үйдө корпус жөн эле админ корпус деп алган, бирок ал үйдө 13 жыл бою жашап аткан жашоочулардын 217 үй бүлө мүчөсүнүн тагдырын кесип талкалап, Аманбанк азыр үйдөн чыгарууга сотко берип жатат. Курманкул Токторалиевич, булдан сиз кабардарсыз. 21-жылы 24-декабрда сизде кабыл алууда болгонбуз. Камчыбек Кыдыршаевич, биз сизге энелер дайыма өмүрүңүзгө өмүр улансын деп дайыма бата берип келебиз. Ушу сиздин адамгерчилик менен көчөдө 21-декабрда какшанып, муздап, ыйлап турган энелерди жетелеп келип, ушу комиссияны түзүп бергенсиз. Бирок комиссияны көзөмөлдөй атасыз. Сиз жетишпей атасыз. Биз сизди көрүп атабыз. Бирок көңүлүңүздү буруп, ушул комиссияны толук кандуу мыйзам талабында иштетип, эл көйгөйүн чечип берүүгө колго алышыңызды сурайбыз. 2005-жылдан берки 2022-жылга чейин кредиттерди чек коюп, 23-жылдан ары карай өзүм мыйзам тегизинде алып кетүүгө болот деген сөзүңүз бар. Анткени карыш-кырток кой аман калыш керек. Себеп дегенде инвестиция да керек, банктар да керек. Кыргыз элине 1 миллион элге кыйынчылык болуп, банктын кереги жок деп аткан менен ар жакта 6 миллион элге банк керек. Ошон үчүн банк дагы аман эсен калсын, эл дагы аман эсен болсун. Тез арада могу азыркы жабыркап аткан 2005-тен 22-жылга чейинки ушу жабырлануучуларды камкордукка алам деген сөзүңүз менен камкордукка алат деп ишенип турабыз. Ушуларды азыр камкордукка алып, аябай тактатып текшертсеңиз, даже алар алган акчаларын төлөп бүтүшкөндөрү бар. Үйүнүн акчасын төлөп берип коюп, Халкбанктан Токтобаев, Сакишев, Сакиева дегендер, Молдоева деген үйүнүн акчасын ашыгы менен төлөп берип коюп ала албай атат. АКБ банктан Стамкулова деген евро менен алып, конвертация болгону соттор эске албастан туруп, уступка нестойка деп туруп 3000 еврону карган кемпирлерге коюп койгон. Ал болсо толугу менен алган 15000 евросун төлөп берген. Ушул 16-жылы конвертация болгонун соттор көңүлгө албай атат. Доллар менен евро, башка чет мамлекеттик акчалар кыргыз валютасына алмашылганын бир дагы сот көңүлгө албастан, ошол алгачкы берилген чет мамлекеттик доллар, евронун айырмасында иштерди карап салган күндөр болуп атат. Бул соттордун кетирген кемчиликтери экенин азыр жогорку соттун төрагасы Замир Курамаевич абдан жакшы билет. Өзү ал киши да ошол мезгилди кечип иштеген, мүмкүн азыр көңүл бөлөт деп ишенебиз. Ушул комиссияны аягына чыгарып бериңиздерди. Мына менин жанымда турган энелердин бардыгы зыркырап суранып атабыз. Биздин көйгөйүбүздү угуп, көңүл бөлүп, комиссияны тез арада колго алып, аягына жыйынтык коюп, чекит коюп бериңиздер деп суранабыз. Рахмат көңүл бөлгөндөрүңүзгө. Жеке, сизге бир суроо да. Сиз жана проценттин ставканы 18% деп туруп, анан 200%ке чейин чыгарып ийген банктар болуп атат деп атпайсызбы? Ошол кайсыл банктар? Бул бүт МККдан бери, даже Ломбард кол карыздардагы аннуитеттик дифференциалдык рамочный деген графиктерди коюп алышкан. Ошонун ичинде эсептеп келсек, айына эмес күнүнө төлөнүп атат. Ошону бөлүп эсептесек, бизге болсо дүнүйөлүк дейт. Дүнүйөлүккө да кат жазып көрдүк. Кат жазганда айткан, мамлекеттин өзүнүн мыйзамы бар деген. Ошол мыйзамдан чыкпаш керек деп айткан. Бирок биздин ал мыйзам биз үчүн иштебей атат. Ал кимдир только банктарга гана иштеп атат, сотторго иштеп атат. Биз капчык болуп атабыз да. Жаңы материалды алып барабыз соттун астына, сот аны карабастан туруп, тергөө аны карабастан туруп, только банктан акча алуу менен бизди сыздатып бир тарапка чечип атат. Эгерде сот эки тараптуу чечсе, анда жарандардын да укугу корголот болчу. Жарандардын эч бир укугу корголбой атат. Эне бала көчөдө калып атат. Мигрант болуп балдарыбыз талаага сыртка кетип атат, энелер көчөдө калып атат. Мынакей, ушундай абалдагы биз калып атканыбызды көңүл буруп коюңуз. 25-октябрдан бери биз кайрадан митингге чыгууну баштаганбыз, бирок запрет коюлуп калгандыктан 5-тен 6-дан бөлүнүп келип, Касмалиевке кайрылууну сурансак, биз ошого жетпей атат. Биздин жазган каттарыбыз дагы каттар бөлүмүнөн не Садыр Жапаровка жетпейт, не Касмалиевке жетпейт, не азыр соттор бөлүмүнүн башчысы Абсатаровка жетпейт. Канча сума кредит алып, эмне жабыркадыңыз да? Мен 2007-жылы рекламадан угуп туруп, үй сатылат дегенден келип,
Өзüm ал кезекте 51 жашта болчумун, сыртта иштеп аткам, иштеген ишим жакшы болчу, доллар менен айлык алчумун. Алды күчтүү кезимде 28 жашымда жесир калып, 5 баланы багып атып, ушул кредитти алып 47 миң, 45 миңди астына ала депозит төлөп туруп алып 20% менен 45 миң доллар. 45 миң долларды астына ала депозитке төлөп бердим. 150 миң долларга бааланган үй болчу. Ошонун 45-ин төлөп бергем. 150 миң долларлык үйүңүздү алдырып койдуңузбу? Ошол үйдү алдырып атам. Сизчи? Меники 600 миң сом алгам, 1 миллион 100 миң сомдой төлөп бергем да. Ашыгы менен төлөп бергем. Даже мен гос аудитке эсептетсем, наоборот, банк мага каршы болуп калыптыр. Анан баягында комиссияга киргенде отсверка кылгыла деп айтты. Отсверкадан качып атат. Канча сомдук кредит алып, эмнеңизди алдырдыңыз? Сиз да үйүңүздү алдырдыңызбы? Үйүм алды элек еще. Меникин баланс эмне жанагындай калган. Несудебкага кол койдуртуп, 2016 жылы комиссия түзүлгөн да. Аты жөнүңүздү айтсаңыз? Назифа Торбаева, Назифа Мутуевна. Түшүнүктүү. Сиз айтсаңыз? Менки азыр эле бирок мен азыр шартым болбой төлөй албай атам. Мен да тоголук жетим бала багам. 60 миң. Азыр иштеп эле 60 миңим бар. 30 миңден. Төлөй албай атасыз. Төлөй албай атам. Даутова Наркуль Исмаиловна. Сиз кандай болдуңуз? Сиз үчүн? Меники мен Турпанова Сонумкан Жаныбековна, мен Кочкор районунан келдим. Меники мындай да. Уруксат кылсаңыз ушулардан кичине түшүндүрмө кыскача айта кетейинби? Мен ушул комиссияда жарандардын атынан мүчөмүн. Бул документтердин баары биринчи мага келет, мен иреттеп комиссияга коюп берем. Ошондо азыр Турпанова айтып аткан Теңдик айылындагы кирпич заводдун талкаланышы 8 октябрда 20 жылы буякта төңкөрүш болгонун кесепети деп милициялар карап туруп 3 күндө талкалап бүткөн. 3 күндө талкалап бүткөн. Ал жерде кирпич заводун. Ошону оңдойм, түздөйм, трансформатор алам деп Айыл банктан алган акчасын төлөй албай аткандыгы жөнүндө эртең күнгө комиссияга киргенге ыйлап келген. Жана талкаланган ушерп 2,5 миллион. Аты жөнүм Борбашева Замира. Канча кредит алдыңыз элеңиз? Үйүңүздү алдырып койдуңузбу? Биз эч кандай кредит алган эмеспиз. Биз 23 жаран жашайбыз ал жерде. Биздин үстүбүздөн эле Аманбанк не жилой деп жазып алып эле бизге кол салып, ошодон улам эле бизди көчөгө чыгарып койгон. Аманбанктыкы жөнүндө айта кетейин. Аманбанктыкы бул керамика Союздун убагындагы керамиканын конторасы болгон. Анын ээси эч ким болгон эмес. 93 жылдан бери анын ээси жок болгон экен. Кытайлар 93 жылдан 95 жылдан 98 жылга чейин ээлик кылып жашап келишкен. А биздин эл үй жок жүргөн. Ошону кимдир бирөөлөр айтып, анан ушул жерге барбайсыңарбы, жарымында Кытай жашап атат, жок дегенде жарымына жашагыла дегенде барышып, ээсин тапкычакты Кытайлар качып көчүп кеткен. Кытайларга да үйгө киргиз бизди деп, өзүнүн жеринде Кыргызстандагы үйдү Кытайлардан батирге сураган. Ушулар болгон да. Сил жерде болгон? Самойленко Кыргызия Ленин районуна караштуу МТУнун айыл өкмөтүнө карайт, айыл МТУсуна карайт. Ошондо булардын эмеси эч карыз алган эмес. 13 жыл жашап аткан үйдөн бошотуп чыгарабыз деп туруп сот менен аракет кылып чыгарбастан туруп эли менен кошо үйдү админ корпус деп банк өткөрүп койгон. Ошондо банктын күнөөсү келип эл жашап атканын көрүп, эгерде бул төлөбөсө чыгып кетесиңер деген колунан тил ката алган эмес. Кайра келип туруп 15-жылы ар бир үй булар үй кылып жашап алган да, чоң залдарды өздөрүнө бөлмө кылып алган, ошого тек паспорт түзүп туруп, ал тек паспортту дагы өздөрүнө 11-жыл менен элдер өзүнө 11-жыл менен оформить этип туруп, ошол жасалган, сиз өзүңүздөр ремонттоп жасап алган мүлктү Аманбанк алып койду. Азыр талашып атат. Талашып атат. Көчөдө калганбыз. Бир жолу. Аманбанктан кредит алдыңыздар беле? Жок. Жөн эле алып койду. Аманбанкка өзүнө. Мен айтайын, ушул жерин түшүндүрөйүн. Аблесов деген киши болгон, Садык Аблесов деген. Ошол киши баласы экөө бир жолу 50 миң, бир жолу 105 миң алып, 155 миң долларды кредит алышат дагы 3 айдан кийин 4 айга деп алышып. Жок, жашачу эмес. Алар ЖЧК керамиканын жетекчиси болгон. Рус керамика деген ага караганымбы, карабаган эмес экендигин мына жакында эксперттик топтун төрагасы архивден бары өзү көрүп келди. Жасалма документ. Ошолор жасалма документ аркылуу тигил үйдү залогко коюп, сиздер жашаган жерди банктан акча алышкан, анан Аманбанк алып койгон, туурабы? Ушундай жасалма документ. Мен айтайын,
неме алышкан экен да. Жасалма экенин эксперттик топтун тияктан документ алдыруу, буяктан документ алдыруу менен март айынан бери чогултуп аткан документтин негизи менен сүйлөп атам. 280-топтон экспертке жете элек. Комиссия ошону конкретно отчетун кое элек, жыйынтыгын бере элек. Эксперттин топту карай элек. Булар азыр карай элек болгондо биз комиссия эч нерсе чечпейт деп. Булар берген жок. Берген жок, алар бизди берди. Аманбанк берип атат. Себеп дегенде ошол Аманбанктын берген арызынын негизинде үйдөн чыгарып атат. Үйдөн чыгарып атат. Анан сиздер эксперттик топко дагы бербейсиздер? Эксперттик топту ошол каралбай 4 айдан бери комиссия токтоп атат деп, булар күндө кулак мени жеп келип аткандыгы ошо болуп атат. Так, демек сиздер бир адвокат алып, ошол адвокат аркылуу, юрист аркылуу тиги экспертизанын жыйынтыгын чыгарышыңыздар керек экен. Муну чындыгында эгерде жасалган документ боло турган болсо, ал соттун негизинде, соттун чечими менен бардыгы жыйынтыкты алып чыгыш керек да, адилеттүүлүк чыгыш керек чындык. Урматтуу алып баруучу, сиз туурасын айтып атасыз. Бирок биздин комиссиянын мүчөсүндө мамлекеттик кызматкерлердин баары отурат да. МВДнын кызматкери отурат, юрист, прокуратурадан чакырылган, макулдашылган отурат, Улуттук банктын экономисттери отурат, экономия министрликтен отурат, Госвитнадзордон отурат. Мына ушулардын баардыгы юрист болуп өздөрүнүн мнениясын айтканда эле комиссиянын жетекчиси өзүнүн корутундусуна кое келгенде бул иш жаңы жагдай менен сотко барууга же болбосо мэрияга ээлик укугун жүргүзүшүн берди. Прокуратурага сотко Кайрылды. Арыз жазбадыңыз деп атасыз. Кайрылган, бүт жазылган арыздын баардыгы. Арыз жазбадым деп атпайсызбы? Жок, мында сиздин сурооңузга туура эмес жооп берди. Сиз айтып атасыз, арыз жаздыңар сотко деп атасыз. А бул жок деп атат. Да, действительно булар азыр жаза элек. Булар эч ким болбой атат. Булар басмачы болуп атат. Тигилер болсо, Аблесовдун мүлкүн алганбыз, Аблесовдун мүлкүн бошоткула деп атат. Аблесовдун мүлкү экенин эч нерсе менен далилдей албай атат. Далил жок. Сиздер юристке кайрылып, адвокат аласыздарбы? Ошону заявление жазып, сотко, прокуратурага жазасыздар. Азыр комиссиянын жыйынтыгынан кийин булар эгерде комиссия туура карап чечсе, туура эмес документтердин өзү көрүп келгендигине байланыштуу. Себеп бир эле айта кетейин, 93-жылкы сатып алуу келишимди 14-жылы архивге алып барып коюптур. Бул мыйзам бузулук көчүрмөсүн коюптур. Архивде көчүрмө документ турат. Мына ошону көрүп келип ушуларды жыйынтыктагандан кийин анан сотко булардын артынан түртмөк болот да. А булар эчтеке кылбай эле анын баарын айтып келатат. Эчтеке жыйынтыктан баштап жашагансыздар ал жерде? Биз 99-дан. 99-жылдан бери? 99. Сиздерди качан чыгарып салды ал жактан? Чыгара элек азыр. 17-жылы чыгарган буларды. Чыгарган, а мен 5 кишини, 5 үй бүлөнү. Ал жерде канча үй бүлө жашайсыздар? 23. 5 үй бүлөнү чечим чыгартып келип туруп, 23 үй бүлөнү чечимде жок, 23 үй бүлөнү кошо сүрүп чыгарып салган. Андан кийин булар ошо короодо барар жери жок, короодо жатышып, анан 3 айдан кийин кайра чечимде жок адамдар кайра үйгө кирүүгө укуктуу болгондон алар өздөрү үйүнө киришкен. Азыр январь айында дагы 5 кишини соттон чыгарууга бергенде биз барып айтканбыз. Жалган документ түзүп кредит алган Айыл банктанбы? Кайсы банктан дейм? Аманбанктан. Кишилер ошолор кимдер дедиңиз? Аблесов. Алар каякта азыр? Аблесовдун баласы Бакыт Садыкбекович каза болуп калды деп угуп атабыз. Аблесов 90 жашка келип калган карыя, илгери карыялар сотунда, Кыргызстан боюнча карыялар сотунун председатели болчу. Азыр эгерде ошол киши мурун мен эсимин деп келгенде, булар ал киши менен может сүйлөшүп тапмак. 15-жылы банк келип туруп айтып атат, 110 миңди төлөгүлө деп. 210 миңди төлөгүлө дегенде, булар 205 миңди төлөгүлө дегенде, булар айтып атат, макул төлөйлүк деп үйүн чийдиртип атышат. Техпаспорт чийип алгандан кийин аны кайра банк присвоить этип өзүнө документ жасап атат. Аманбанк келет дагы ошо үйдү өзүбүздүн тирүүндө талашып, баарыбыз ызы-чуу кылып туруп, элдердин оокаттарын сыртка чыгарып, бүттүгү чирип жарабай калат. Анан биздин кээ бирөөбүздүкүн үйдүн ичинде калат. Ошого мындай кылалычы. Биз сыртта. Сиздерден суранычы. Сиздер юристке кайрылыңыздар. Ошол юрист аркылуу ушуну заявление жазып, арыз жазып, экспертизадан жыйынтыгын чыгарып алыңыздар. Экспертиза аныктап берсин, фальшивый документ экенинчи. Эгерде фальшивый боло турган болсо, анда мен ушул жерден сизге айта кетким келет, как комиссиянын мүчөсү катары, ишке аралашып жүргөн катары. Булар эч ким болбогондуктан, булардын документин эч бир эксперт текшерүүгө акысы жок болуп атат. Ошон үчүн комиссиянын алкагында комиссия текшерүүгө берсе, вот ошондой результат чыгат. Мен сиздерге эмне үчүн айтып атам? Мен азыр
немеде мен юрист эмесмин да. Бул юридический тил менен, юридикалык жол менен, мыйзам жолунда ар бир биздин Кыргызстандын жаранынын укугу корголот. Ошол укугуңуздар сиздер каерде, сиздер ал жерде мыйзамдуу түрдө пропискада турасыздарбы, жашайсыздар, жашабайсыздарбы? Турбайсаңыздар дагы ошол сиздер Кыргызстандын жаранысыздар да турабы? Ошол жерде жашап атасыздар. Үй жок, жай жок болгондугуна байланыштуу ошол жерде баш калкалап атасыздар. Ошондуктан ар бир биздин Кыргызстандын жаранынын укугу корголуш керек. Ал юридический жактан сиздердин укугуңуздар корголот. Ошон үчүн мамлекеттик деңгээлдеги комиссияга кайрылып атышат буларчы. Сотко кайрылды, тергөөгө кайрылды, адвокат иштеди. Атамбаевка да кайрылып ошол кишинин жардамы менен МТУга чарба китепке катталган, ал киши кеткенден кийин кошо каттоодан чыгарып салган. Азыр мектепке справка берилбейт. Булар бездомный болуп калган да. Бул жерде интерес айыл өкмөт МТУнун башташы Данияр Турдуманбетов деген да болуп атат. Анан кийин булар ушундай жагдайда мына ушуну комиссия чечип туруп, анан комиссия айтыш керек. Комиссиянын мүчөлөрү айткан 23 жылдан бери булар нээлик укугун алууга мэрияга жибериш керек деп айтылган. Бирок айтылган сөз ишке ашпай атат. Биз ошон үчүн 23 үй бүлө жашайт экен, ошол 23 үй бүлөнүн укугу корголуш керек. Мен ойлойм, бул жерден эгерде сиздер юридикалык жактан сиздер биздин бийлик органдарына кайрыла турган болсоңуздар, алар ошо 23 үй бүлөнүн укугун коргоо, ошол жерге мүмкүн жанагындай трансформация, кызыл китеп дегендерди чыгарып берет да. Туура айтасыз. Барбы? Туура айтасыз. Трансформатор болгон эмеспи? Жок. Дөөрөчү. Трансформаторду 10-жылга чейин булар ар кимге төлөп келген. 10-жыл Атамбаев резиденцияга, собранияга барганда айтылгандан кийин уруксат берилип, булар счетчик койдурушкан. Азыр по счетчик төлөшөт. Комиссияда ушулардын баары айтылып атат. Мен ошол жагынан маалыматым бар. Экинчи жагынан бул Назифа Төрөбекованын дагы эмесинен маалымат бере кетейин. Өзү бир аз туура эмес маалымат берди. Бул киши өзүнүн алганын төлөп бүткөн. Анан кийин төлөп бүткөндөн кийин сен процентин калып калыптыр, баланча сумма деп туруп, муну баланска кайра алып туруп, Кабарендага ошондо коомдун мүчөсү Кенекеева деген болгон экен. Ошол Кенекеева деген менен Майтбасов деген болгон керектөөчүлөрдүн укугун коргон. Ошолор барып туруп, мунун үйүн кайра өзүнө кайра ошол алгачкы суммага сатты кылып койгон. Сатты кылып коюп, проценттин үстүнө процент төлөп атат. Азыр ашыгы менен төлөп бүтүп, бул ошол абалда күйүп пишип отурат. Биз комиссиянын алкагында Тулпарга эмеге акционеркага бармакпыз. Кайсы жылы алган элеңиз? 2013 Кредит алгансыз. Канча сум алгансыз? 600 миң. 1 миллион 100 миң төлөп бердим. Еще 500 миң мойнума илип атат дагы. А меники уже наоборот эсептетсек, банк мага должен болуп калыптыр. Мен процентке процент төлөп атам. Сверкага барсак качып ооруп атам, тиги бушултоо кылып. Кайсы банкта? Тулпар, МКК Тулпар. Мынакей биздин жарандардын азыр ушул жерде тургандардыкын комиссиянын мүчөсү катары документтерин мен даярдагандыктан мен булардыкын баары менен кабардармын. Ушундай кылып баардыгынын документин даярдап, бул ошол жерге өзүнчө ордо ачып алды деп туруп биздин канатыбызды кайрып сындырып атат. Биз бирок сынбайбыз. Биз ишенебиз, Садыр Нуркожоевич, Токторалы Курманкул Токторалиевич, Камчыбек Ташиевич ушул биздин үнүбүзгө көңүл буруп туруп, ушу биздин абалыбызды карап берет. Башында карап келген. Биз ушуну менен азыр элдин ызы-чуусуна салып, жалпы баары митингге чакырбай, өзүбүз кабарлап жеткирүү менен энелер гана саналып келип атабыз. Кудай буйрса, мына ошо адилеттүү бийлик азыр бизде иштеп жатат. Баягы бул нерсенин баардыгын эле баягы сыйкырдуу жол менен жакшы болот деп айтып коюш кыйын экен да. Баары акырындап жакшы болуп келатат да. Мына ал жерде сиздер туура айтасыздар, канчалаган мына 30 жылдан бери тамырлап калган мошенниктер бар, коррупционерлер бар. Мына ошолордун баардыгы азыр акырындап камалганы камалып атат, тамыры кыркылганы кыркылып атат дегендей, төлөгөнү төлөп атат. Кудай буйрса, мына неме биздин ушул элибиздин жашоосу жакшы нукка түшөт деген бизде үмүт бар да. Биз баардыгыбыз ошого ишенип, анткени кылып аткан иштердин баарын көрүп атабыз. Канча мектеп салынат, канча жолдор оңдолуп атат. Канча жылдан бери мына ак үйдүн кебетеси кичине адам өңдөнүп калды, канча президент отуруп кетти. Биз ушундай нерселердин баарын көрүп атабыз. Ошо энелердин үнүн дагы угат деп ишенебиз биринчиден. Экинчиден биз эч кандай дагы мына Казак Республикасындагы кредиттерин баарын казактын банктары жоюп кесип атат.
чыгыштап берип атат. А эмне үчүн казактын банктары бизде туруп биздин кредиттерибиздин жок деген үстүндө туумун эле кесип салбайт. Оору мезгилинде нестойканы кесип салбайт. Ал президенттин токтому менен болчу. Экинчиден айтарым, мына Халык банк төлөп бүтүп акчасын ашыгы менен төлөп берген үйлөрдү бербей атат. Бул жерде Братко менен Халык банктан жабыркаган адамдар төлөп бүтүп, экинчиси болсо төлөп атса үйүн МЧСке күрөөгө коюп койгон майып кемпирге. Мына ушундай жагдайлар менен биз жабыркап атабыз. Кудай буйруса мына сиздердин үнүңүздөр жогору жакка жетет деп эсептейбиз. Кудай буйруса баардыгы жакшы болот. Нацбанк мени сотко кайрыл Кабани деген да байке. Кыргызстанда жашаган ар бир жарандын бир тал чачы түшпөш керек. Кудай буйруса жакшы нукка түшөт, элибиздин жашоо турмушу оңолот деген үмүттөбүз да. Эч качан сарсанаа тартпаңыздар, жакшы болот деген ойдобуз азыр. Ушул жерден бир акыркы сөзүмдү айта кетким келет. Бийликке биздин катыбызды жеткирбей аткан каттар бөлүмүндө эме болуп атат да, ички душмандар, бүкүр душмандар болуп атат да. Ошонун айынан биздин кабарларыбыз жетпей атат. Жеткирип бериңиз деп суранабыз. Рахмат барыңыздар. Сурок мөөнөттөр менен бизде аябай мөөнөт өтүү менен болуп атат да. Сурок өтүп кетти деп сотко берсем, соттор просроченный дело деп карабай коюшту. Ашыгы менен төлөп бердим. Ашыгы менен. Анан соттук алым бул жерде жалгыз үйлөр алынбасын деген талаптарыбыз болуп атат. Экинчиден дагы биздин айта кетерибиз, жалгыз үйлөрдү алынбасын деп айтсак, кайбир эле бизнесмендерге жолтоо болот экен дейт. Ошон үчүн жалгыз үйлөрдү албасын деп не судебка деген жоюлган сот менен деп. А соттун колу менен үйлөр алынып атат. Ушул жерин көңүлгө алса дейбиз да, эгерде соттор мыйзамды карап үйдү алууда, үйдөн чыгарууда мыйзамдарды толук карап иштесе, анда 142-берене, 144-беренелер булар толугу менен өзүнүн күчүн иштейт болчу. Бирок бул мыйзамдар бизге иштебейт. Биринчи негизги сума алынсын деген 185-берене бар, 2013 чыккан. Бул берене да бизге иштебейт. Суткорлук деген 60-берене бар, бул берене да бизге иштебейт, карапайым элге иштебейт. Мына ушул мыйзамдарды өзгөртүп берсе, кайсы мыйзамдын өзгөртүүнү ушул элдерден сураса, биз айтып берет элек. Сиз айтып атасыз да, просрочный деп, ал эмне деген? Просроченный дело мен сотко кайрылгыла, силердики кабальный сделка деп туруп Нацбанк жазып берген да. Анан кийин барып, анан сотко кайрылдык. Сотко кайрылсак, силердики срок мөөнөтү өтүп кетиптир деп туруп, мен деломду даже карап. Мен ушул жерин түшүндүрө кетейин, срок мөөнөтү өттү деген, мисалы үчүн бул 2019-жылы алса, 22-жылга чейин нарушение болсо, же кайсы жылы токтосо, ошондон 3 жылга чейин бул даттанууга укуктуу. Ошол 3 жылдан кийин ошо нарушенияны билген күндөн 3 жыл өткөрүлсө, муну мөөнөт өтүп кетти деп карабайт. Мөөнөт өттү деген ошол да, юридикалык тил менен айтканда. Түшүнүктүү, баягы срок давност. Ооба, срок давност деген ушул. А эгерде ошол срок давносттарды алып койсо, как положено эле карап мыйзам чыгарып адилеттик таразага салып берсе, анда жарандар всегда туура болот. Рахмат эжекелер, Кудай буйруса жакшы болот баарса. Сак саламатта туруңуздар, урматтуу мекендештер. Рахмат, көңүл бурганыңыздарга рахмат. Үнүбүз Садыр Жапаровга жетсин деп тилейбиз. Жетсин үнүбүз Садыр Жапаровга.